2 жылдан бері жаңа пулмозга надани деген аппарат келді заманбап. 2 жылдан бері жақсы иштеп атабыз. Bir күндө 50, 60, 70, 100ге чейин адамдар тартыла берет. Өтө жакшы пайдасы тийди. Ошо мезгилде келген оорулар да көп келген. Анан дагы профосмотрдан өткөндөрдү убактынча токтотуп, пандемия учурунда профосмотрдан токтотуп, пандемия эме болуп кеткенчечи. Biraz kulağımız varken Operatsiyaga barış üçün şu yaktan analizler tapşırdım, жүрөккө tapşırdım, kanga tapşırdım. Endi murdumdu, mememdi, kulağımdı tekşerip otab. Anan keyin turulansa Kızılkaya'ga operatsiyaga barам. Физ кабинеттерди, ошондой эле лор хирургиялык кабинеттерден жанакы медициналык аппаратураларын, операционный столдорду, ошончо лор аппаратура, андан кийин окулистке тийиштүү жабдуулар менен толук камтай алдык. Ошондой эле биз Өзбекстан Республикасынан тарабынан берилген 2 тез жардам мунаасында, мынча айтканда азыр Баткен шаарына 2 жаңы тез жардам мунаасы бүгүнкү күнү кызмат көрсөтүүдө. Кыскасы лаборатория тарабынан айта турсак, аппаратуралардын баардыгы жаңыланып, бүгүнкү күндө элдерге ошол припискасы бар элдерге базовый анализдер толук кандуу бекер. Ал эми мурункудай эски имараттагыдай бизде андай кезек күтүү же болбосо ошондой эле ажиотаж андай ызычуулар жок. жылы пандемияга байланыштуу болгон менен биз саламат сактоо тармагында өтө көп жумуштарды аткардык. Алдын ала эсептөөлөрдүн негизинде 1,5 миллиард сомдук курулуш иштери, оңдоо түзөө иштери, ошондой эле саламат сактоо мекемелеринин медициналык жабдыктар менен, ошондой эле дары-дармектер менен, каражаттар менен, сактануучу каражаттар менен камсыздоо иштери жогорку деңгээлде өтү деп эсептесек болот. Самаркандикте өзүңүздөр билесиздер, быйылкы апрель айындагы когалаңдан кийинки бүткөрүлгөн хирургия корпусу дагы эксплуатацияга берилип, Самаркандик зонасындагы калктын тейлөөдө жакшы жетишкендиктерге жетишти.